Беларус эл жомогу. Эмчи кемпир. Жепирейген үйлөрүнүн саны 10 түтүндөн ашпаган чакан бир кыштакта өтө каарган кемпир жашаптыр. Анын абдан эскирген жаман тамы кулаганы калганда жакшы кишилер табылып, жыгаш дубалынын туш тарабына тирөөч коюп беришет. Үйүм куламакчы болгондо тиреген кишилер чыкты. Эми өзүм кулаганы калдым. Ким жөлөр экен деп бүтпөс санаада күн кечирип өлбөстүн күнүн көрүп жүрөт бул кемпир. Бир күнү бул кыштак аркылуу пан өтүп баратып, тааныш кемпирди көрүп таң калат. Сен дагы эле тирүүсүңбү? Тирүүмүн, урматтуу пан, тирүүмүн. Ажалым жетпей жатат, дейт кемпирге мишеңдеп. А сен канчага чыктың? Мен өз жашыма санак жүргүзбөйм пан. Кантип анан жан багып жатасың? Кантип жан бакмак элем? Мынтип жашагандан көрө өлсөм болмок. Иштегенге күчүм жок. Же мени бага турган балдарым, неберелерим небак эле өлүшкөн. Күзгү талаадагы коко тикенектей болуп, бул дүйнөдө коколой башым калды. Бир сындырымдан берер кегишим жок жада калса. А сен паным, мен байкушка кандай жардам бере аласың? Пан сараң болчу. Өз өмүрүндө эч кимге жардам берип көргөн эмес эле. Ал ойлонбой туруп мындай дейт. А сен эмне үчүн мисалы эмчи домчулук кылбайсың? Андайга шыгым жок паным. Кел, бери кел, мен сага үйрөтөйүн. Мейли, үйрөтсөң үйрөтчү паным. Бул дүйнөдө бекер жашап өтпөгөндөй болоюн иши кылып. Пан эңкейе калып, эптеп кутулуунун аргасын кылып, тамаша иретинде кемпирдин кулагына шыбырайт. Сени оорулууга чакырышканда, анын бетине катуу үйлү да бечел бар, бечел жок, кесел бар, кесел жок деп 3 жолу ичиңден көрө. Кайра дагы катуу үйлөп, дагы көрө. Ушинтип 3 жолу кайталаган соң батаңды жакшылап берип, аягында абдан ишендирип, акыңды алып кетирип жибер. Кокусунан айыгып кетсе, сени макташат. Айыкпаса өзлөрүнөн көрүшөт. Бул акыл кемпирге жагып, пан үйрөткөндөй эмчилик кыла баштайт. Пан айткандай, кокусунан айыгып кеткендер аны даңазалашат. Айыкпагандар өзлөрүнөн көрүшөт. Ошентип кемпирдин даңкы алыска угулуп, саламаттыгы үчүн колдобарын аябаган эл агылып келе баштайт. Жашоосу оңолот. Эми кемпирдин жашоосу бал татып, өлгүсү да келбей калат. Пан бир күнү аңчылыкка чыгып, күн суук болуп, ал күнү бою коёндордун артынан кубалаган тайгандарын айдактатып, айкыра берип, тамагына суук тийип, алкымында шишик пайда болуп, кыскасы катуу ооруп калат. Анан жандалбаса кылып, барбаган табыбы менен дарыгер калбайт. Бирок тамагындагы мына дагы чоңоюп, бирөөтө эле муунтуп салчудай болгон чоң шишикти эч ким жок кыла албайт. Аял болсо коңшу айылдагы эмчи домчулугу менен атагы катуу чыккан кемпирди чакырууну улам сунуштай берет. Апам болсо уккусу да келбейт. Анткени бул кемпирдин эмчилигин ал билет да. Бирок аялы улам айта берип, акыры көпкө чыдабай кемпирдин келишине макул болот. Эмчини атайын араба жиберип алдырып келишет. Ал араң дем алып, өлөр көздөнүп калган панды көрө баштайт. Бечел бар, бечел жок, кесел бар, кесел жок деп көөрөнүп, бир кезде өзү тамашалап, үйрөтмүш эткен сөздү айтып, улам бетине үйлөгөн кемпирди угуп көрүп жаткан пандын абдан күлкүсү келет. Бирок эптеп карманат. А кемпир эч нерсеге көңүл бурбай көөрөнө берет.
Акыры пан чыдабай катуу каткырганда алкымындагы шишик жарылып, ошол замат дем алуусу жеңилдеп, оорусу сен көр мен көр жок болуп кетет. Эми пан кемпирди өлүмдөн алып калганы үчүн чын дилинен алкап кирет. Кемпирдин касиетине ишенип калат. Ошентип өзү өлмөк тургай башкаларга ден соолук тартуулаган кемпир дагы көп жашаган экен. Аудио жомокторубуздун демөөрчүсү Зуля, жеңил өнөр жай ишканасы. Көркөм окуган опера ырчысы Акмарал Заркунова. Которгон Кубанычбек Аркабаев.